бардығы толық менен далшылууда. Даниил Голиков сезімна 12-ші ойыншы бола аласыздар. Башқа қалсын ышқырық жаңырды Бахрейн командасы топто. Жана далшыл команда капитаны Ахмет Дея Алиге пас болып тұрған болчу. Орусия командасы топты тартып алды. Жана сол тарапқа пас бұл жерден соққызатса болады. Далшондой 11-ші қатар сандағы Игорь Дмитриев. Далшондой прессинг менен топторды тартып алуу аракетинде ойынға чыгалды. Кайрадан Айпанчанын ичинде соққызатса болот. Ой, бұл жерде колдонуу аракетин көрөт. Сол тарапқа тамай пас. Бұл жерде Игорь Дмитриев Айпанчанын ичинде. Дмитриев сол бут менен жер менен пас өнөктөшүн тапты. Жана кубаттуу сокку менен эсеп сандарын ачууда. Орусия командасы алдыда. Дмитрий Кучугура чыгарып берүүсү. Бұл жолкусун өнөктөшүнө гана пас чыгарды. Көтөрүп берилген топ жана экинчи кабатта Жамалыдин Абдулкадыров. Сол тарапқа пас. Ой, бұл жерден қатаға жол беріп асты. Жана соққы бар. Голиков команданы сақтады. Пас. Жана Айпанчанын ичине кирип баруу аракети. Мукайловка пас чыгарса болот беле бұл жерде. Орусия командасынын ойынчулары Казбек Мукайлов Айпанчанын ичине кирип барды. Жана соққы бар. Али Ахметтен ойын таласына чыкты. Шантали ранмен болгон бетештеги голдун автары болгон. Бул жерден сол тараптан чабуул бар. Айпанчасына көтөрүп берүү. Жана Казбек Мукайлов топко жете алган жок. Бул жерде Кучугурадан соққы бар. Дагы да болсо ортоңку бөлүктөн жана соққы бар. Бул жерден өтө кооптуу болду. Хаким Халура Айпанчанын ичинде Ивлевке топту чыгарды. Жана соққы бар. Бул жерден Орусия командасы чабуулда. Кучугура өнөктөшүнө пас соққы бар. Бул жерде Али Ахмет мыкты таризде. Айтор азыр Орусия командасы каршы чабуулга өтүү аракети. Сол тарапка пас. Ортоңку бөлүктөн жана соққы узатып көрүү. Жамалдин Абдулкадыровтан мыкты пас. Бул жерде дарбазачынын алда өттү. Соққы бар. Жана командасынын алмасы орун алды. Жана Голиковтун Айпанчанын ичине пас. Жана соққы бар. Гол! Бул жерде Орусия командасы Ульви Бабаев 99-чы мүнөт көрүп алышты. Бул жерде Голиковтун чыгарып берүүсү. Бир оюнчуну жазгырып өткөн экен дагы. Топту токтотпостон азыр соққыны узатканга жетишти Бабаев. Бул жерде эч кандай эреже бузуулар дагы болгон жок өңдөнөт. Жыйынтыгында гол эсепке алынышы шарт. Ооба, Чимирилте соққы узатылган. Жыйынтыгында Орусия ойунчулары оң тарапка пас. Бул жерде Денис Боков топту тартып алуу. Моторин жана Ульви Бабаев кошумча берилген мүнөттөрдө 2 голду өткөрүп алышты. Моторинде голдук пас. Жана Ульви Бабаев дублдун автору. Кезектеги пауза. Финалдык ышкырыкты күтөбүз. 103-чү мүнөт жүрүп баштады. Жыйынтыгында мына эми гана башка калсын ышкырыгы. Бахрейн Орусия эсеп сандары 0-2. Бул Манас кубогундагы экинчи жеңиши. Ульви Бабаев